эмгек жолуңуз ушул энергетика тармагына байлангандан кийин эми бардык ушул бийликтердин тушундагы энергетикалык акыбалды сиз көз алдынан өткөрүп турдуңуз да кандай өткөнүнчү? Анан 5 жыл мурунку бийликтин учурунда деле эми бийликтердин көп алмашканын айтып атам да. 10 жыл мурунку бийликтердин учурунда деле 20 жыл баштагы бийликтердин учурунда деле ушундай бир кырдаалга туңгуюкка кептелген учурлар болгон да ушундай. Туңгуюк бүгүнкү бийликтин, бүгүнкү энергетика министринин багына туш келгенин сиз кандай карап атасыз? Bunun için çındığında bile azırka işte otka ministerdi çındığını sözünü açı gerek. Ben andan bir de minut ötüp cevizin bir de kıla koyun dep atkan jokmun, jakşılık kütөйүн dep. Sen sözdü çındığından aytsa жаңылбайт, sözdü açık aytış gerek. Бұл министр işler ministri. Күнүтүн иштеп атат. Кайсырда жүрсө ошо энергетиканы ойлоп. Жеке эле министр эмес, анын орунбасарлары мына могу жигиттер бүтүн иштеп атышат азыр. Күнүтүн иштеп атат. Энергетиктерде эс алуу жок. Ойлоп көрүлөчү, күнүтүнү мамны карап турат, төчпөсүн. Кудайга жалынып турат. Ошон үчүн булардын эмгегин баалашыбыз керек, жардам беришибиз керек. Мына негизги карызынан кантип кутулуп мамлекет ойлош керек. Мүмкүн башка жагынан финанс табылар. Ошолорду ойлоп туруп, буларды чындыгында эле келечекте, мисалы үчүн эртең эле чыга коебуз бул эмеден, кыйынчылыктан дебейм. Аздан мына тарифти биринчи маселесин оңдоп, башка жагын оңдоп, анан жана камбаратта бирди куруп алсак, башка айтылган кестерди куруп алсак, кеңсүр жасап алсак, абалга келебиз. Жанакындай баягы импорттон алган акча ошо бюджетке кетет, ушул карыз болуп атат деген импорттолбой калат. Камбараттан бирди курсак, эң башкысы камбаратта бирди бүтүрүшпөсөк, проблема чоң. Жана кассамин да камбаратта бирсиз бүтпөйт ал.